Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 27 сентябрь 2025 жыл местерге Западный тарапта жайгашкан шаарга караган Кызыл Байрак айылынан сатыла турган 6 соток жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Баасы жана эсин номери азыр видеонун аягында сөз менен айтылат. Сон жерде суу, свет, газ бүт бардыгы бар экен. Интернет келген. Шаарга карайт. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Кызыл Байрак айылы, шаарга карайт. 127 маршруткада каттайт экен. Шаар жактан келген болсоңуздар, Западныйдагы Ишкаван айылына киресиздер. Түз жүрсөңүздөр Ишкаван бүтөт. Анан Кызыл Байрак башталат. Сол тарапта Кызыл Байрак айылы деген тактайча дагы бар. Ошол жерден Кызыл Байрак тарапка 200 метр жүргөндө мына жак Маман ата дүкөнү өтүп, ошол жерден солго бурулуп, бир аз эле жүрүп, сол тараптагы экинчи көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Бир аз эле киресиздер. Ушул көчөнүн эле бою. Бул жака бир аз эле жүрсөңүздөр, мына жерде Кызыл Байрактын чоң каналы бар. Ориентирди ошол жерге да алсаңыздар болот. Жер участогубуз мына көчө тараптан тосулган, бүт бардыгы жакшы. Пустой 6 соток. Кызыл китептүү, тех паспорт, бүт бардык документтери уже даяр. Мына жака убактылуу варата коюлган. Мына жер көчө тугандар. Бул көчө менен ошо эки үй кирип чыга алат, башка эч ким кирбейт. Көчөнү кошпогондо мына тарапта таза 6 соток жер участогубуз жайгашкан тугандар. Жакшылап маани берип көрүңүздөр. Каналга жакын мына жакта коммуникация боюнча айта турган болсок, свет бар тугандар, таза суу бар. Анан 100 метр мына жакта газдын турбасы келген. Бул жака деле секин-секин сүйлөшүп алып келип алсаңыздар болот. Ошондо бир эле центральный канализация жок, калган бардыгы бар. Мол варата убактылуу коюлган. Эске алыңыздар ошону. Сөп дегенде, мына жак кичинекей арык. Бул жер 10 метрлик жол. Эси дагы мына шлангы менен да граница кылып койгон. 10 метрлик жолго жол менен мына сиз анан наркы үй машинасы менен кирип чыга алат. Эки үйгө гана тиешелүү бул жол. Түшүндүңүздөр, оң тарапта ушул. Анан тугандар, сиздер бул сатылуучу жер участокка эки жактан варатан орнотуп алсаңыздар болот. Мына көчө тараптан ачып аласыздар, мына Пескалов соборунун ортосун бузуп. Же болбосо мына боковой тараптан мына жактан деле варата орнотуп кирип чыга бересиздер. Себептенде мына мен турган көчө 10 метрлик көчө экен. Мына жак кичинекей арык суу өтүп турат. Каналдын нар жакта жана айтып бердим. Ошол кызыл китеп, тех паспорт, бүт бардык документтерин даярдап мына столго коюп койгон. Ал жагынан гыжылат болбоңуздар, келип өзүңүздөр дагы бир сыра информация аласыздар. Шаарга карайт, шаардагы жана госрегистрден эси өткөрүп берет. Кыскасы документ боюнча маселе жаралбайт. Эч камсан ой алып берсеңиздер болот тугандар. Так, ушул көчө менен эле мына машина менен бул жака кирип кете берет. Киргенде мына үй и ушул үй, ушул жер участок. Эки үйгө гана бул көчө тиешелүү. Эми сиздерге узун туураларын түшүндүрөйүн. Жакшылап маани берип туруңуздар. Мына тарап Пескалов собордон мына шлангага чейин, мына ушул жерге чейин 14 метр. Бул жагы болсо 36 метр. Көчө бою Пескалов собору менен тосулуп турат го, ал жагы 23 метр. И ошол жактан бул жака 32 метр. Түшүндүңүздөр, таза 6 соток, тегиз, пустой, каалагандай фундаментти коюп үйдү сала бересиздер. Мына тарабын Пескалов собору менен өзүм лично тосконмун деп азыр эси информация берди. Эки тарабын тоссоңуздар болду. Үй ограждение болуп көркүнө келет участокчу. Ошол. Эми телефондо бүтө турган иш эмес тугандар. Ала турган реальный оюңуздар болгон болсо келип көрөсүздөр, таанышасыздар. Негизи локациясы жакшы, алган адам утат. Бул жакта негизи анча-мынча участок деле сатка чыгарбайт. Бир 100 метр мына жакта бир участокты реклама кылгам бир ай мурун. Сатылып кетиптир, азыр уже усталар иштеп аткан, фундамент коюп секин иш баштаптыр. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Анан кызыл китеп, проект, бүт бардык документтери бар. Ал жагынан гыжылат болбоңуздар. Ошол тугандар. Суу бар, свет бар, жана газдын турбасын көргөздүм, газ бар. Интернет, Wi-Fi келген. Мына үйдүн нар жагы уже каналдан агын суу өтүп турат. Бакса кыла турган болсоңуздар, каналдын суусун деле мотор коюп тартып алсаңыздар болот. Ошол тугандар. Анан жана айтып өттүм, азыр экинчи видео обзор кылып атабыз, чтобы түшүнбөгөн адамдарга жакшы информация бериш үчүнчү. Комментарийде мына жолду сатып алып деп ар кандай жазышыптыр. Эми колдон келишинче түшүндүрүп бердим. Бул жер кадимкидей 10 метрлик көчө. Бул жак арык. Жер участок мына шлангынын нар жагы таза 6 соток. Гыжылат болбоңуздар, келип көрөсүздөр. Эси деле архитекторду чакырып, казыктарын кактыртып, бир сыра закон түрүндө өткөрүп берет. Мына варата жана айтып өттүм. Бул убактылуу эле коюлган. Кийин ачып эле коесуздар, себептен көчө болот да, кошунаңыздар, сиздер кире аласыздар. Башка эч ким бул жака кирбейт. Эки үйгө тиешелүү болгон көчө. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Жер издегендер азыр өтө көп. Базарга жакын тугандар. Азыр ушул жерден баштап Западныйдын круговойуна чейин адашпасам 4 километр гана чыгат.
өтө жакында базарга запытын круговойначы. Негизинен карап көрүңүздөр эми. Жер алган адам утат азырча. Так, мына. Болду окшойт, менимче керектүү информацияларды бердим. Баасы туугандар, экранга деле жазып койдум. 4,5 миллион сом. Анан кеми бар түшүрүп берет. Эсин номери экранда жазылуу. Прямой чаласыздар. Албаса WhatsApp'тан жазасыздар. Барыңыздарга ийгилик.